COVID-19 илдети кайрадан жайылууда. Негизги себеби коопсуздук маселесине жарандардын кайдыгерлиги. Эмне маска тагынбай жүрөсүз эже? Жөн эле, ал өзүмдүн укугум да. Жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясы Кубатбек Боронов башында турган өкмөттүн курамын жактырды. Сиздердин ишенимиңиздерди толук кандуу актоо үчүн ар бир өкмөт мүчөсү даяр деп ойлоймун. Бүгүн алтын тамга артыкчылык аттестатына талапкер бүтүрүүчүлөр сынак тапшырышты. Бүгүнкү алтын тамгага абдан толкунданып жатам. Ушул жана башка кабарлар менен алдыда тааныштырабыз. Сиздер көрүп жаткан жаңылыктар, саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясы Кубатбек Боронов башында турган өкмөттүн курамын жактырды. Эми өкмөттүн жаңы түзүлгөн курамы парламенттин кароосуна киргизилип, жалпы депутаттардын сынынан өтөт. Коалиция мүчөлөрүнүн баары колдоп, каршы добуш бергендер болгон жок. Өкмөттүн жаңы курамы премьер-министрликке Кубатбек Боронов көрсөтүлөт. Өкмөттүн аппарат жетекчиси Самат Кылжиевдин ордуна өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мурдагы стат катчысы Таалайбек Темиралиевдин талапкерлиги каралууда. Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин жетекчиси Дастан Догоевдин ордуна жогорку технологиялар паркынын директору Алтынбек Исмайлов көрсөтүлдү. Өкмөттүн калган мүчөлөрү өзгөрүүсүз калды. Жаңы өкмөттүн курамы жогорку кеңештин кароосуна эртең 17-июнда кириши мүмкүн. Тышкы карыздын мөөнөтүн ары жылдыруу менен Кыргызстан быйыл $54 миллион үнөмдөй алат. Бул тууралуу премьер-министрликке талапкер Кубатбек Боронов парламентте көпчүлүк коалициянын жыйыны учурунда программасы менен тааныштырып жатып айтты. Ал азыр карыздарды тейлөө мөөнөтүн жылдыруу боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын билдирип, анын натыйжасында үнөмдөлгөн $53,8 миллион жакын каражатты башка артыкчылыктуу багыттарга жумшалаарын кошумчалады. Ал эми финансы министри Бактыгүл Жээнбаева кредиторлор менен мөөнөттү 2022-2024 жылдарга чейин жылдыруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, бирок бул мөөнөт дагы аз экендигин билдирди. Мамлекет башчысы тарабынан демилгеленген өлкөнү санариптештирүү аракеттеринин чектеринде көпчүлүк мекемелер менен уюмдардын күндөлүк түйшүктөрү алда канча жеңилдеди. Натыйжада бир кездегидей ашыкча убаракерчиликтер жок жана эң башкысы алтындай убакыттар үнөмдөлүүдө. Калкка мына ушундай учур талабына төп кызмат көрсөтүп жаткан Нарын шаардык салык инспекциясындагы артыкчылыктар кийинки материалда. Ассаламу алейкум. Кандайсыңыз? Нарын шаарында ишкерлик кылган Төлөбек Токтосунов буга чейин убактысынын көбүн өз отчет берүүгө милдеттүү мекемелерде өткөрүп жүрсө, азыр алардын баарысынын бирдиктүү терезеге бекитилиши аны ашыкча убаракерчиликтерден арылтты. Ал эми жергиликтүү салык кызматына тейлөөнүн электрондук ыкмасынын киргизилиши каарманыбыз сыяктуу миңдеген кардарлар үчүн чоң олжо болду. Бирдиктүү терезе уюштурулгандан бери аябай жеңил болуп калды. Бияка мурункудай очередке турбайбыз. Отчетторду үйдөн эле беребиз. Патенттер бүт электрондо болгон. Ошо менен аябай жеңил азыр. Чынында эле тараптардын өз ара мамилелеринин мына ушундай электрондук жолго өтүүсүнөн бирдиктүү декларация тапшырууда мурункудай ажиотаж байкалбады. Мисалы өткөн жылы 2375 мекеме ишкана, мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер жана жеке жактар санариптештирүүнүн ушул жолун пайдаланышкан. Натыйжада эсеп чотту тактап коюу максаттагы бул өнөктүк белгиленген мөөнөттөн кыйла эле эрте аяктаган. Бизге эле абдан эле жеңил болуп калды. Биякта клиенттер келет, ушу бир жерден бүтүрүшөт жумуштарын. Справкаларын дагы, отчеттор дагы ушул жерден бүтөт, и төлөмдөр дагы ушул жерден кетип атат. Дейгиси мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков өзгөчө маани берген өлкөнү санариптештирүү самалынын арсыктарын дагы тереңдетүү мерчемделген Нарын шаардык салык инспекцияларынын каладагы май куучу бекеттерге көзөмөлдөрү автоматташтырылып, аткезчилик кылуунун жолу бекен болду. Учурда аталган 9 объекттин 5-өө ушул системага кошулган. Жыл аягына чейин калгандарындагы жумуштарды аяктамакчы. Анын негизи жыйынтыгы жакшы эле болот, өздөрүнө да бизге дагы элге дагы жыйынтыгы жакшы эле болот. Ошо 9 заправканын 5-өө өттү автоматизированный системага. Мында июлга чейин дагы өткөзүлөбүз. Контрабандалык жолун бизге да так, өздөрүнүн отчеттуктарына биздин отчеттуктарга так болот да. Ошо контрабанданын жою боюнча. Тилекке каршы коронавирус коркунучу санариптештирүү жаатындагы жордулай самалыктардын уланышына жолтоо болбой койгон жок.
Мунун кесепетинен жада калса салык жыйымы да азайып 5 айга болжолдолгон көрсөткүч дээрлик 8%га кыскарган. Антсе да бүгүнкү күндө бир эле салыкчылар эмес, Теңир Тоо жергесиндеги бардык объекттер мен субъектилер сан ареттештирүүнүн таттуу даамын сезе башташты десек аша чапкандык эместир. Бөлөкбай Шеримбеков, Абсамат Жөлөсбеков, Нурбек Рахманов, Нарын облусу. Бүгүн Нарын шаарында алтын тамгага талапкерлердин тестирлөөсү өткөрүлдү. Ага Теңир Тоо жергесинен 118 бүтүрүүчү катышты. Ал буга чейинкилеринен өзгөчөлөнүп, быйыл реалдуу режимде онлайн форматында жүргүзүлдү. Ошондой эле учурдагы COVID-19 вирусу эске алынуу менен бардык санитардык эпидемиологиялык талаптар сакталды. Алдыңкы окуучулардын билим сынагына кабарчыбыз Жамин Гөлбаев көз салган. Султан Туратбеков мектепти жалаң 5 деген баа менен аяктады. Айтымында ал бүгүнкү күндү чыдамсыздык менен күткөн. Алтын тамга сынагын ийгиликтүү тапшырып, мектепте артыкчылык менен бүтүрсөм дейт. Ушундан уламбы бир аз толкунданып та алган. Бүгүнкү алтын тамгага абдан толкунданып жатам. Эми бардык окуучуларга ийгилик каалайм. Сезимдерим бир чети кубаныч болгону менен дагы толкунданып атат. Эми суроолор кандай келерин биз бардыгыбыз билбейбиз дегендей. Алтын тамга сынагы жыл сайын өтүлүп келери жалпыга жакшы маалым. Бирок бул жолу учурдагы коронавирус коркунучунан бир катар коопсуздук эрежелерин сактоого туура келди. Талапкерлер кирип жатканда тестке аралыктар сакталып, а жерден 2 медик жана 2 ички иштер бөлүмүнөн келген, ошо тартипти да сакташты, жана санитардык гигиенаны сактап, баардын тең антисептик менен, маска менен жана колгап менен киргиздик. Нарын облусу боюнча быйыл 3450 бүтүрүүчү алтын уялардан учуп чыгышты. Алардын 118и 11 жыл бою билим алуу жагынан алдыларына бирөөсүн да чыгарбай алтын тамга үчүн ат салышууда. Өткөн окуу жылында мындай бактыга 13 татыган. Тест башталды. Буюрса ошол окуучуларыбыз баягы бүтүрүүчүлөрдүн ичинен эң мыкты дегендери. Эми бүгүн ошо тастыктайт деп ойлоп атабыз. Өткөн жылы бир 13 окуучубуз тастыктаган. Быйыл дагы эми ушунун тегерегиндеги окуучуларыбыз алдыга чыгып, Нарын областынын намысын коргоп, келечегине бир жакшынакай жол түзө алат деген ойдобуз. Окуучуларыбызга ийгилик каалайбыз. Белгилей кетсек, өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу быйыл жерлерде сынак реалдуу режимде, бирок онлайн форматта өтүлүп жатат. Сынактын катышуучуларына планшеттер берилип, 4 сабак боюнча тест тапшырышты. Ат Башы районундагы мергенчилер 4 күндүн ичинде 9 карышкырды жок кылышты. Акыркы убакта Аксай жайлоосунда карышкырлар көбөйүп, малчыларды чыгымга учуратып келген. Жырткычтарды жок кылуу максатында атайын мергенчилер тобу түзүлүп, карышкырдын санын азайтууга аракеттерди көрүшкөн. Жыйынтыгында 4 түлүктү зыянга учураткан жырткычтардын изине түшкөн аңчылар 3 карышкырды атып, 6 бөлтүргүн тирүүлөй кармап алышкан. Уштайм бир күндө жептир. Бер жактан да койчулардын койлорун жара тартып, бул карышкыр ошол белге тууган экен, ошо элдер айттырып, 3 күн жаттык, күчүктөрүн көрүп аттык күндө тырнабай менен. Анан 4-күн эртең менен таң аткан ошо канча карышкыр энесин аттык менен энеси чоң карышкыр экен караган. Нарын облусуна караштуу Ат Башы районунун Талды суу айылынын тургуну Оболбек Осмонбеков Бишкек шаарына жөө чуркап барууга даярданып жатканы маалым болду. Буга чейин жөөгүлүк бир катар республикалык жана эл аралык мелдештерге катышып жүргөн. Алсак 2017-жылдан тарта чакан мелдештерде 1-2, 3-3 орундарды алып келе жатат. Марафондорго, жарым марафондорго да бир нече жолу катышкан. Москвада болгон 50 чакырымдык чуркоодо да 1-чи орунду алган. Самаркандка да барып жарым марафонго чуркаган. Быйылкы жылы Томск, Ташкент жана Алма-Атага чакыруу алып, бирок коронавирус пандемиясына байланыштуу бара албай калган. Учурда жөөкүлүк мекендешибиз 19-июлда Соңкөлдөгү 90 чакырымдык ультра марафонго чуркаганга даярданып жаткан кези. Бүгүн күндүзгү саат 10-го карата алынган маалыматтар боюнча дагы 100 адамдан COVID-19 илдети аныкталды. Булардын ичинен 57си Бишкек шаарынан, Чүйдө 11, Ош шаарында 11, Ош облусунда 6, Ысык көлдө 2, Жалал Абад облусунда 1, Таласта 3, ал эми Нарын облусунан 9 адамдан коронавирус табылды. Ошондой эле аталган вирусту жуктуруп алгандыгы аныкталган 2 жаран көз жумду. Бул сандар өлкөдө эпидемиологиялык кырдаалдагы дале курч бойдон экендигинен кабар берүүдө. Демек, коопсуздук чаралары күчөтүлүшү мүмкүн. Кененирээк кабарчыбыздын материалында.
Жасалып жаткан иштерге карабастан өлкөнүн айрым аймактарында эпидемиологиялык кырдаал курчпойдон калууда. Андыктан бүгүнкү күнгө катталган 100 жаңы учурду мыйзам ченемдүү көрүнүш катары баалоого толук негиз бар. Абалдын оңолбой минтип оордошуна жарандарыбыздын кайдыгерликтери жана коопсуздук чараларын көңүл сыртында калтыргандыктары башкы себеп. Демек, түзүлгөн жагымсыз жагдайга олуттуу мамиле жасалып, тиешелүү чаралар сакталбаса, жакын арада илдеттен арылуу мүмкүн эмес. Мына ошол коронавирус жугузгандардын саны күндөн күнгө өсүп, ушул жерде тегеректегилерге ушу көп коркунучтарды алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн дайыр жолу эсиңиздерде болсо, биз дистанция кармап, жанакындай өзүбүздү сактай турган бир шарттарды камсыз кылышыбыз керек. Акыркы күндөрү аталган вирусту кайдан жуктуруп алгандыгы белгисиз болгон учурлар көбөйдү. Ага карабастан белгиленген коопсуздук эрежелерин сактабай, ден соолуктарын тобокелге салгандар көп. Базар эл көп каттаган коомдук жайлардын эң негизгиси. Бул жердеги алуучулар менен сатуучулар учурда жүрүп жаткан эпидемиологиялык кырдаалды анчейин капарга илишпегендей. Анткени бул жерден учурдагы тартип жана санитардык нормаларды сактап жаткандарды байкоо кыйын. Машинада алып калыптыр маска азыр. Мен өзүм медикмин, коркпо. Перчаткалерди байкабайсың, так что өзүм дем ала албай зопмун, ошого тумчугуп кетип атам. Маскам бар машинада. Машинада тагынан берекет тагынан. Апа, маска тагынып албайсызбы? Масканы унутуп калыптырмын алдыга эртең. Унутуп калдым. Тагынып атасызбы негизи? Кагынып эле жүрөм, такай анан шашып чыккан. Маска машинада калып калыптыр. Эмне маска тагынбай жүрөсүчү? Жөн эле, ал өзүмдүн укугум да. Мен мезеле баары эле тагынбай жүрөт го? Маскам чөнтөгүмдө жаңы эле салып алдым эле, думугуп кеттим. Нарын облусунун аймагында коопсуздук чараларын күчөтүү же шээрлик көзөмөл кылуу тапшырмалары дагы бир ириет берилди. Облус башчысынын айтымында зарылчылык болбосо, аш тойлорду пландап борбор калаага баруунун кажети жок. Анткени бул жакындарынын өмүрү үчүн кооптуу. Ал эми облус аймагында кырдаал көзөмөлдө болгону ар бир жаран өз ден соолуктарын камын ойлоп жардам берүүлөрү керек. Очокту курчап тазалап бүттүк. Булардан буюрса мына азайып чыкпай калды. Азыр эми башка жак коркунучтуу болуп атат. Азыр базар, магазин, көчө ошолордо мындай случайный эле адамдар келип атат. Ушундай дене табы көтөрүлүп, ушундай бир симптомдору болуп, анан келип алган деле анализ ошолордон чыгып калып атат. Алар болсо билбей жүрө берип, базарда жүрүп атат, үй бүлөсүнө жуктуруп атат, иштеген жерине жуктуруп атат. Мына ошондон көбөйүп атабыз. Ошон үчүн мен ушул учурдан пайдаланып бир эли журтуман бир суранып кетер элем. Бул оору бар. Бул оору өтө коркунучтуу. Муну менен ойнобуш керек. Ошон үчүн өзүбүз сакташыбыз керек. Башкы кооптуулук жарандардын ковид илдетин каяктан жуктуруп алганын билбей калышы болууда. Маалымат катары белгилей кетсек, бул илдетти жуктуруп алгандардын ичинен сакайып, жеңип чыккандардын саны 1847. Ошол эле учурда аталган инфекцияны жуктуруп алгандыгы аныкталган 28 жаран көз жумду. Ковид илдетине каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб 30-июнга карата 4960 учур катталат деп божомолдошууда. Нурзата Мукашева, Шамен Болотбеков, Нарын шаары. Шейшемби күн мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталды. Эмки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.